Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Сулайман Рыспаев агайдын калемине таандык баланын окуудан качуусунун 10 себеби деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бул теманы алып чыгуунун себеби бүгүнкү күндө абдан ата-энелер үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы абдан пайдалуу экен. Баланын окуудан качуусунун 10 себеби. Бүгүнкү чыгарылышта 10 себептин баарын батыруу мүмкүн эмес, айрымдары менен тааныштырам. Балалык курактын эң негизги ишмердиги бул окуу экендиги талашсыз. Окуу менен анын келечек тагдыры аныкталат. Бирок балалык кезинде баары эле жайында болбойт. Мына ошол эң негизги ишмердигинен алагды кылган түрдүү жагдайлар, себептер, шылтоолор да болот. Алар кандай жагдайларга байланыштуу жүрөт? Төмөндө мына ушул багытта сөз кылууну туура көрдүм. Баланын окуудан качуусунун 10 себеби. Биринчи себепке көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Биринчи, үйдөгү китеп окуу чөйрөсүнүн жоктугунан. Баланы тарбиялоодон мурда ата-эне дегенде өзүн тарбиялоосу керек. Анткени бала сөзсүз түрдө ата-энесин карап өсөт. Ата-эне күн сайын үйүндө китеп окуу менен жок дегенде 30 мүнөт алектенишсе, ата-энени көрүп бала китеп окуйт, сабакка даярданат. Үйгө келгенде китеп окуу керектигин бала эреже катары кабыл алат. Ошондуктан ата-эне үйдө китеп окуу чөйрөсүн түзүү керек. Анын башаты ар бир маданияттуу үйдө үй китепканасынын болушу зарыл. Бул баланын окууга болгон оң мотивациясын жаратат. Окууга болгон кызыгуусун түптөйт. Китеп окууга кызыгуу бардык окуу предметтерин өздөштүрүүнүн пайдубалы болот. Бул тууралуу Байдылда Сарнагоевдун дагы эң сонун ырсаптары бар. Үйдө балдар китептери болбосо, килемдерин окуйбу деп эчак эле жазып кеткен. Демек, курулай буйрук берүү менен окутуу баланы китеп окууга мажбурлоо гана болот. Андан жадаган бала окуудан качат. Окуудан качуунун экинчи маселеси бул ата-эненин туура эмес талап коюусунан дагы окуучулар сабактан качат экен. Кээде ата-энелер баласынан өзү башынан өткөн жолду кайталап, басып өтүүсүн каалап, же болбосо өзү жетпей калган бийиктикке жетүүсүн эңсешет. Ошондуктан баласынын жакшы бир ийгиликке жетүүсүн каалоо сезими менен жашайт. Өзү бала кезинде кандай окуса, баласынын да ошондой окуусун ата-энелер күтөт экен. Биз мындай окучу элек, сен андай окубайсың деп жемелөөсү, же болбосо мендей жалкоо болбой, сен жакшы окугун деп катуу талап коюусу күчөйт. Мунун өзү баланын жан дүйнөсүндөгү мен ата-энемдин күткөндөй баласы боло албайм деген сыяктуу өзүнө ыраазы болбоо сезимин жаратат да, ички ишеничин өчүрүп, окуудан көңүлү кала баштайт. Үчүнчү маселе бул ата-энелер мектепти туура эмес тандоодон дагы сабактан качуусу пайда болот экен. Төртүнчү, мугалимдин басынтуусунан. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, бизден дагы абдан чоң каталар кетет экен. Баланын окуудан качуусунун себептерине мугалим дагы айрым учурда күнөөлүү болот экенбиз. Кээде мугалим класстагы окуучуларды бири-бири менен салыштырып, сен эмне жаныңда отурган баладан кемсиңби? Ошол балача жоксуңбу деп салыштырып, бири-бири менен уялыштырып, намыстандырып, бирин өйдө, бирин ылдый көрүп, кемсинтеткенбиз дагы, ошондо баланын сабакка болгон табити өчөт экен. Кээде орто окуган окуучуну сенин колуңдан ушул эле келет, ушуну окуп келсең 3 коюп берем деп маданияттуу басынтып баштайт экенбиз. Мүмкүнчүлүгүн чектейбиз. Алдыга өсүүсүн жасалма түрдө токтотуп коебуз. Мына ушунун өзү да баланын окууга болгон умтулуусун жок кылат. Шагын сындырып коебуз. Ошондой эле айрым учурда окуучунун шыгын ойготуунун ордуна тескерисинче кайра өчүрүп алабыз. Баланын жеке күчүнө ишенимин жоготуп коебуз. Урматтуу угарман, жогоруда айтылган 3-4 себеп менен тааныштырдым. Эгерде сиздерге тема жаккан болсо, комментарийга дагы жазып койсоңуздар болот. Мүмкүн кийинки чыгарылыштарда 5-6, 7 себептери менен дагы тааныша аласыздар.
Бүгүнкү чыгарылышты ошону менен жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.